Мен азыр Ош шаарындагы Мөмө Жемиш базарында турам. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде элдин агымы аябай көп. Өкүнүчтүү жери санитардык талаптар, жеке коргонуучу эрежелер эстен чыккан. Мындай абал оору басаңдай түштү деген маалымат чыккандан бери коомдук жайларда байкалууда, бирок дарыгерлер азырынча мындай көңүл кош мамилеге али эрте экендигин белгилешет. Мен маска такпадым, онча жоосум жаап коем. Ошондой болсо эми сактаныш керек. Сактанып атат, мына менде ар дайым өзүм мына нөйлөрүм бар. Кабым бар. Сепайм, ошону эми салмак колдонобуз. Ысыган балда чечип коебуз. Инфекционист дарыгер Дилшат Мамайжанов 5 айдан бери кызыл зонада эмгектенип келүүдө. Айтымында учурда жеңил формада ооругандар 10 күндө эле айыгып чыгып, коомчулукка кадимкидей аралашып жатышат. Сакайып чыкса дагы айланасындагы адамдардын саламаттыгы үчүн 1,5 айга чейин жеке коргонуучу каражаттарды үзбөй колдонуусу абзел. Эгерде адамдардын көңүл коштугу улана берсе, жарым жылдык эмгек текке кетип, эпидемиялык абал дагы күчөшү мүмкүндүгүн айтат. Минимум 1,5-2 айда восстановление болот да. Анан азыр хорошо, жакшы погода болот, жылуу болот. Сентябрь болот. Сентябрь келгенде, сентябрда уже суук мезгил болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эгер өзүбүз реабилитация өтпөсөк, бири-бирибизди сактабасак, кыш мезгилине келгенде дагы кайра баягындай жаман учурлар келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул мезгилде больницадан чыгасыңарбы же оорудуңарбы, обязательно өзүңөр антисептик режимди сактап, масочный режимди сактап, оорубаган адамдар көп. Ошо оорубаган адамдарды ойлошубуз керек. Ата-энелерибиз бар оорубаган. Ал эми дарыгер Талант Калыков вируска чалдыккандарга акысыз кызмат көрсөткөн борбордо иштеген. Ал кайрылгандардын 80% оору белгилери бар экенин айтып, бирок текшергенде таза чыккандар болгон. Ошондой эле адамдар арасында тез ачууга алдыргандар көбөйгөнүн байкаган. Андыктан коронавирус нерв системаларына таасир берген деп эсептейт. Психологиялык жактан мен ооруп калдымбы деген кооптонуулар оору белгилерин пайда кылаарын айтат. Кортизол деген аттуу гормон чыгат. Ошол гормон, это гормон разрушения деп коебуз. Ошол гормон кыжаалатчылыкта аябай көбөйүп кетет дагы психоздо. Ошол иммунитетти чүрүп атты. Элибиз ошого дүрбөлөңгө түшүп, оорунун немеси өрчүндөп кетип атты да, байкаганыбызда. Эгерде бүгүн оорунун алдын алууга көңүл кош болуп, сактануу эрежелерин эстен чыгарсак, дарыгерлер болжолдоп жаткан күздөгү толкун кооптуу болушу мүмкүн. Анткени ал учурда сасык тумоо күчөп, эки ооруну айырмалоо кыйынга турат. Жөнөкөй эле гриппке чалдыккандар дагы белгилердин окшоштугунан дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Көп грипп учурлары катталып кетсе, буну ковидтен ажыратуу өтө кыйын болот да. Азыр грипптин сезону жок, азыр только ковид болуп атат, а күздө башка инфекциялар дагы кошулат да. Обязательно коомдук транспортто, көчөдө эмес, мына базарларда, элдин скоплениясы көп жерлерде маска тагуу абзел. Ата мындай өтүп кетип атып, басып кетип атып, маска тагыштын кереги жок. Албетте коомчулукта аптаптуу күндө бет кап менен дем алыш кыйын, ансыз да тажадык деген кептер айтылып келет. Дарыгерлер учурда оору таратуучу очок катары коомдук жайлар эсептелип жаткандыгын, андыктан базарда эл көп жайларда сөзсүз түрдө жеке коргонуучу каражаттарды колдонуу керектигин эскертишет. Бул айрыкча бүгүнкү күндүн талабы болууда. Ооруну дарылоого караганда алдын алуу жеңилирээк экенин эскертип жатышат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.